Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, урматтуу шайлоочулар. Мен президентке талапкер катары бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бардык булуңгучтарын кыдырып чыктым. Бир дагы биздин мамлекетибизде мен барбаган район, шаар калган жок. Кээ бир райондордо 3-4 жерде жолугушууларды өткүзүп, бүгүнкү күндө мамлекетибизде бардыгы болуп 90-дон ашык жолугушууларды өткүздүм. Элибиздин бүгүнкү күндөгү ойын тилегим мен толук бойдон билем. Ошондуктан бүгүн шайлоонун алдында мына бүгүнкү маселесин акыркы күнү шайлоого бир күн калганда сиздердин алдыңыздарга чыгып өзүмдүн билдирүүмдү жеткизип коеюн деп ойлодум. Мен ойлоймун, себеби дегенде мамлекетибиздин баарын кыдырып бергенден кийин бүгүнкү күндөгү шайлоочулардын ой тилегин билдирип коюу менин түздөн-түз милдетим деп билем. Урматтуу журналисттер, мен өзүмө байланышкан ар кандай өңүттөгү ушактардын таркатылып жаткандыгына жана шайлоонун алдында орун алган мыйзамсыз аракеттердин өтө көп болуп жаткандыгына байланыштуу сиздердин ушул жерге чакыртып атайын билдирүү жасоону туура көрдүм. Мен президентке талапкер катары катталгандан бери ар кандай жолдор менен жаманатты кылуунун, каралоонун аракетин көрүп келишти. Менин үгүт материалдарын тутуп да көрүштү. Наркобарон деп да жазышты, улутчул деп да чыгышты. Акыры айласы кеткенде Атамбаевке сатылды деген деп жазылган баракчаларды чыгарып таркатышты. Мунун баары калп. Мен эч кимге эч качан сатылбайм. Эч кандай эч кимге кошулбайм. Булар менин эл ичиндеги аброюмдон коркушуп, ушундай арам аракеттерге барууга мажбур болушууда. Кайталап коюм керек. Бийлик башындагылар президенттик шайлоонун ыкмас жолдору менен өз пайдасына оодаруунун аракетин кылып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынан тартып губернатор, аким, айыл өкмөтүнө чейин мугалимдерди, дарыгерлерди, студенттерди, карапайым элди, өзгөчө ардагерлерди жарга такап, коркутуп, үркүтүп жатышкандыгына баардыгыбыз күбө болуудабыз. Мунун баары дагы бир жолу айтам, президенттик шайлоонун жыйынтыгын бийлик талапкери Атамбаевдин пайдасына оодаруунун айласы. Шайлоо бюллетендери белгиленген тартипти бузуу менен жерлерге жөнөтүлдү. Чынында канча бюллетен чыгарылгандыгын эч ким билбейт. Бюллетендерди бийлик талапкерлеринин пайдасына пачкалап салууга, же болбосо башка бир талапкердикин уурдап, жеңишти камсыз кылууга аракет жасай тургандыгы билинип калды. Учурда район акимдерине керектүү добушту камсыз кылуу багытындагы тапшырмалар берилген. Кээ бир облустардын айыл өкмөттөрүнө болсо каражат жагын чечүү буйрулуп, алар кайра эле ишкерлерди кыйноого киришти. Мындай арам тажрыйба Акаевдин да, Бакиевдин да учурунда колдонулган. Бул бийлик да ошол кургуйга түштү. Эскертип коелу, биз буга окшогон арам аракеттерди жөн гана карап турбайбыз. Элдин добушуна кол салуу менен булар Кыргызстандын келечек тагдырына кол салганы турушат. Ошондуктан губернатору болобу, акимиби, мэриби, айыл өкмөтүбү, шайлоо комиссиясынын мүчөсү болобу, колу менен кылганды мойну менен тартышат. Жазасыз калам деп ойлошпосун. Ар биринин кылган ишин дыккат иликтеп, бирин калтырбай мыйзам алдында жооп бердиртебиз. Эгерде шайлоо адилет өтсө, ал шайлоодо менин тарапташтарымдын, менин колдоочуларымдын, шайлоочулардын берген добуштары менин шайлоону утканыма жетпей калса, анда мен өзүмдүн жеңилгендигимди мойнума сөзсүз түрдө алам. А эгерде көнүмүш адат болуп калгандай, шайлоо жыйынтыгы бурмаланса, мен элимдин ар бир добушу үчүн чечкиндүү күрөшөм. Бийликте тургандар эл тагдыры менен ойноо, чоң жаңжалга алып бараарын аңдабай жатышат. Эгерде бийликтин айынан Кыргызстанда чоң жаңжал чыга турган болсо, бардык жоопкерчилик дал ушул Атамбаевке иштегендердин мойнуна жүктөлөт. Булар мыйзамда каралган тартипте толук жазасын алат. Бийликтегилер эмгичи апрель жана июнь окуяларын күнөөлөрүн жазалай элек. Бийликке кандай жол менен келишкенин да эл жакшы билет. Бүгүн да ошол жол менен өз бийлигин сактап калуунун амалын жасап жатышат. Биз буга жол бербейбиз. Эл чыныгы адилет бийликтин келишин күтүп жаткан учур. Дал ошондуктан биз чыныгы элдик бийликти алып келүү үчүн болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Дагы бир жолу кайталайм. Шайлоо бурмаланса, ал чоң ызы чууга алып келет. Бардык жоопкерчилик Атамбаевдин мойнунда болот. Урматтуу журналисттер, урматтуу шайлоочулар, ошондуктан мен дагы бир жолу сиздерге кайрылып, өзүмдүн кайрылуумду айтып кетким келет. Мен шайлоонун таза, адилет өткөнүн каалайм. Эгерде шайлоо таза, адилет өтүп,
menin toptogon добуштарым жеңишке жетпей калса, мен өзүм утулганымды мойнума алып, эч кандай ызычууга барбайм. Бирок, эгерде шайлоо чоң бурмаланса, шайлоодо фальсификация жасалса, шайлоодо жанакы эле 80-90%-терди алып бересиң деп элдерди кыйнай турган болсо, менин колума актылар, документтер келип түшө турган болсо, мен бир дагы актыны жөн калтырбаймын. Мамлекетте чоң ызычуу башталышы мүмкүн. Мен муну эскертип айтып коеюн. Ошол ызычуунун башталышына бүгүнкү күндө бийликте отургандардын түздөн-түз тиешеси болот. Жана дагы бир жолу эскертип айтайын. Ошол фальсификация жасагандар, шайлоону бурмалагандар, элдин үмүтүн алдагандар, элдин добушуна каршылык көрсөткөндөрдүн бардыгы эртең мыйзамдын чегинде жазасын алат. Эч ким жазасыз калбайт. Ал эми эгерде биринчи турдан утуп кетебиз деп аракетти жасап, жанагыдай фальсификацияга бара турган болсо, анда биз элдик бийликти орнотобуз. Анда биз элдик президентти шайлайбыз. Анда биз мамлекетибизде бардык бийлик органдарын элдин атынан шайлайбыз. Губернатор, аким, мэрлерди элдин атынан шайлайбыз. Ошондуктан мен шайлоо комиссияларына, жергиликтүү бийлик органдарына, бийлик башындагыларга эскертип кетейин. Шайлоо мыйзамын бузбагыла. Шайлоо мыйзамды бузуп, шайлоону утуп алабыз деген аракеттерди токтоткула. Эгерде шайлоо мыйзамы бузулбаса, шайлоо адилеттүү өтсө, элдин өзүнүн каалоосуна койсо, мен сөзсүз түрдө жеңишке жетишиме ишенем. Рахмат. Никого не обидел, нет? А, ребята?